72 забур. Асаптын забуру. Кудай Исрайылга, жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу. Менин бутум тайгаланып кете жаздады. Таманым тайып кете жаздады. Анткени кудайсыздардын жыргал турмушун көрүп, акылсыздарга суктандым. Анткени алар өмүрүнүн аягына чейин азап тартышпайт. Күч кубаттуу. Алар башка адамдардай мээнет кылышпайт. Башка адамдардай кыйынчылык көрүшпөйт. Ошондуктан алар текебердикти шуурудай тагынып, зулумдукту кийимдей кийип алышкан. Семирип, көздөрүн май басып калган. Алардын жүрөгү ар кандай ойлорго толгон. Алар баардыгын кордошот. Жалган ушак таратышат. Менсинип сүйлөшөт. Алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт. Тилдери жер үстүндө басып жүрөт. Ошондуктан анын эли да аларды ээрчип, чөйчөк толо суу ичишет. Алар Кудай кантип билмегиле. Баардыгынан жогору турган Кудай баарын билеби дешет. Ушул кудайсыздар бул дүйнөдө жыргап, байлыктарын көбөйтүп жатышат. Анда мен жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Колумду айыпсыздыгым менен бекер эле жуудумбу? Күн сайын өзүмдү бекер эле жараладымбы? Күнүгө эртең менен өзүмдү бекер эле ашкереледимби? Бирок мен ушундай ойлойм десем, анда сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун. Муну кандай түшүнсө болот деп ойлодум. Бирок бул мага Кудайдын ыйык жайына киргенге чейин жана алардын акыр аягын түшүнгөнгө чейин кыйын көрүндү. Сен аларды тайгак жолго койгонсуң. Акыры төпсүз туңгуюкка кулатасың. Алар күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, коркунучтардан өлүп жок болушту. Теңирим, сен аларды түш көрүп жатып ойгонгондой кылып ойготосуң. Ой максаттарын талкылайсың. Жүрөгүм күйүп, ичим кайнап бышып жатканда мен акылсыз элем, түшүнчө эмес элем. Сенин алдыңда мал сыяктуу элем. Бирок мен ар дайым сени мененмин. Сен мени оң колумдан кармап турасың. Сен мени өз кеңешиң менен жетектеп турасың. Анан мени даңкың менен кабыл аласың. Асманда мага сенден башка ким керек? Жерде мага сенден башка эч нерсенин кереги жок. Денем да, жүрөгүм да алсырады. Бирок жүрөгүмдүн жөлөгү, түбөлүк күлүшүм Кудай. Анткени сенден алыстагандар өлүп жатышат. Өзүңдөн баш тарткандардын баарын сен жок кылып жатасың. Мага болсо Кудайга жакындаган жакшы. Кудай Теңирде өзүмө баш калкылар жай кылдым. Сенин баардык иштериңди жарыя кылам.